Мен сіздерді 2009 жылдың 22 декабр номер 795 жеңілдіктердің орнына ай сайынғы ақчалай компенсация төлөө жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бул токтомдогу акчалай компенсациялардын өлчөмүн кайра карап чыгуу керек деп ойлойм. Себеби мамлекеттин учурдагы экономикалык шарттарын караганда ардагерлерибиз жана согуш катышуучуларынын алдындагы социалдык милдеттерди эске алуу менен бул маселени караш керек. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, улуу ата мекендик согушка катышкандардын саны бир 40-тайлы калды. Ал эми Ауганстанда катышкандардын саны 5600 экен. Жылдан жылга булар азайып баратат. Негизинен ушул буларга компенсациялардын өлчөмүндөрү инфляцияга жана өлкөнүн жашоо деңгээлине олуттуу өзгөрүшүнө карабастан 15 жылдан бери өзгөрүлө экен да. Ошого бул улуу ата мекендик согушка катышкандар 7000 сом экен. Афганистандагы согуштук катышуучулар ай сайына 6000 сом эле. Аскердик кызматтын милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматчылардын үй бүлөлөрүнө 1000 сом өлчөмүндө компенсация алышат экен да. Бул сумма ушу 15 жылдан бери ошол эле сумма келип атат да. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы жакшы натыйжаларды көрсөтүп, шартта жана бюджеттин профицитин эске алганда бул жылдар бою өзгөрүлбөй атат да. Ушуну ардагерлерге жана согуш катышуучуларына колдоо көрсөтүү, мен ойлойм, бул жөн калбаш керек, колдошубуз керек. Ушуга байланыштуу өкмөттүн номер 795 токтомдогу ай сайынкы акчалай компенсациясы төлөөчү төлөмдөрдү көтөрүп берсеңиздер. Ал эми биз тараптан мисалы бюджеттен комитетинен колдоп берейли ушуну карап. Алмаз Акынжанович, ушуга мындай көңүл буруп карап, кат жүзүндө бир жооп берип койсоңуз,